Айгүлгүлү мезгилинде СССРдин жана Кыргызстандын кызыл китебине киргени менен жыл сайын сан азайып жок болуп кетүү коркунучунда турат. Буга биринчи кезекте атайын кызматтардын шалаакылыгы жана иш алып бара албастыгы шарт түзүп берүүдө. Мындан пайдаланган айрым адамдар кучактоолоо үзүлгөн Айгүлгүлү менен сүрөткө түшүп, социалдык тармактар аркылуу жайылтууда. Бул кыздын өздүгү такталган, бул Жалал Абад облусунун Майлы Соо шаарынын тургуну Касымбекова Динара экен. Ошол бул үзүлгөнгө 2013-жылы болгон. Ошондо тартылган сүрөт болуп чыкты. Милиция тарабынан өздүгү аныкталганы менен кызыл китепке кирген гүлдү үзгөн кызга бир да мамлекеттик орган мыйзам негизинде чара колдоно албайт экен. Анткени административдик мыйзам бузуунун мөөнөтү өтүп кетиптир. Мындан сырткары Айгүлгүлү атайын корукка алынган аймактан башка жерде үзүлгөндүктөн ал жер көзөмөлдөөчү органдардын карамагында эмес. Мындан улам күч кызматтары да, токой чарбасы да чара колдонууга укугу жок. Мыйзам боюнча бизде чарабыз жетпейт. Бул биринчиден, анан экинчиден мына административный иштер чындыгында биз юристтер менен байланышканда 6 айлык эле срок болот экен да. 6 айлдын ичинде баягы срок давности өтүп кетет деген сөз айтып атат юрист. Биз мына бүгүн ички иштер бөлүмүнүн жардамы менен тактадык. Бул бүгүнкү күндө бизде жашабайт экен. Москвада каякта эч ким билбейт. Ички иштер кызматкерлеринин иликтөөсүнүн негизинде Динара Касымбекованын гүлдү үзгөндүгү анықталган эмес. Жакындарынын көрсөтмөсүнө ылайык сүрөттөгү Айгүлгүлү башка адамдар тарабынан үзүлгөн деген жооп алышкан. Мындан улам тартип сакчылары да бул иштен өздөрүн оолак кармашууда. Бирок Динара Касымбекова массалык маалымат каражаттарынын биринде Айгүлгүлүн өзү үзгөндүгүн билдирген. Болгон окуяны мындайча эле түшүндүрүп берем. Ал сүрөттүн тартылганына, Одноклассник социалдык тармагына жүктөлгөнүнө да көп жыл болду. Ооба, туура, гүлдү биз жулуп көтөрүп алганым рас. Ал гүлдү биринчи жолу көргөм, жулбаш керек деген ой такыр келген эмес. Кооздугуна суктанып жулуп түшкөнбүз. Айгүлгүлү тууралуу маалыматым бар болчу. Ал убакта гүлдү коруган кишини көргөн эмесмин. Айгүлгүлүн кызыл китепке киргизип корукка алдык дегенибиз бул жөн эле мындай бир отчет үчүн же кимдир бирөөдөн кутулуш үчүн эле жасалгандай маселе болуп атат. Анткени баары өзүнө ылайык мыйзамды туурлап, ошол бир өзүнүн абалдан чыгуу жолдорун таап алышкан дагы эч ким жоопкерчиликти мойнуга алгысы келбейт. Андай болгон учурда биз анда Айгүлдү корукка алып, кызыл китепке киргизип, ооракерчилик тартыштын кереги жокпу дейм да. Мамлекет тарабынан Айгүлгүлүн даңазалап, туристтерди тартуу аракеттери кызуу жүргөнү менен сактап калуу боюнча кайдыгер мамиле болуп жаткандыгы баарына белгилүү. Дегенибиз туристтер келгенге чейин эле сейрек күлүбүздөн айрылып калбасак болгону. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.